Бүгін концерт өзім алып барамын. Бір елі мен сақтан емес, ел дағы мен сағым қалғандай. Ушу сенин концертиңде бір автоуна белек кылалы деп ойлошуптур. Саламатсыздарбы, урматтуу Соло YouTube TV каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн Султан Садыралиевдин 20 жылдык юбилейлик концертинин экинчи күнү болмокчу. Саламатсыздарбы. Султан Садыралиевдин кайсы чыгармалары жагат? Қазақ чырдаган чыгармасы жагат. Анасы бар адамдар эч качан картаймайды, ошонусу аябай жагат бизге. Мен бул султандын ырларыбыз жаш кезибизден бери угабыз да. Жаш кезибизде ушул султандар жылдыз болуп жаңы жанып баштаган ошондой ырларын баардык ырларын угабыз. Эми ошол жаш кезде эстейли деп келип отурабыз. Биз окуп жүргөндө аябай популярдуу болгон, ал кезде биз окуучу болчук. Окуучу кезде ошол кезде Султан Садыралиевдин, Мирбек Иманбеков, Акбар Сүйүналиевдин ырларын угуп, ошол кезде ошодон бери угабыз. Кайсы чыгармасын сүйүп угасыздар? Сүйүү оту жана эрсин, көп ырлар эле, баардык эле жүрөккө жеткиликтүү ырлар. Бул концерттен эмнени күтүдөсүздөр? Көптөн бери укпаган ырларды, ошону живой, жандуу үн менен укканга, ошон үчүн астынан эсте алдык. Эң көп жакшы көрүп уккан чыгармасы кайсы сиз үчүн? Махаббатым, анан досума деген ыры бар, ошол жакшы. 1-2 апрель күндөрү ырчы Султан Садыралиев сахнада 20 жыл аталышындагы өзүнүн чоң программадагы концертин өткөрдү. Бул концерт ырчынын күйөрмандары үчүн унутулгус музыкалык майрамга айланды десек болот. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифи. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Алтын апам ушул домбураны колума берип, кичинекейинен баягы ар бир берде отурган апалар билесиздер го. Балдарыңыздарда ар кандай кружок алып барасыздар туурабы? Анан мен ушул домбурага алып барган кичинекейимден жетелепчи. Ошол үчүн ушул домбураны чертип алганмын. Алтын апам үчүн бир сабырдап берейин, ушул домбураны черткен үчүн бир казакча, Келген коноктор ырчы менен чогуу ырдап, бийлеп, плакаттарга ырчынын атын жазып, өткөн күндөрдү эске салып, өзгөчө маанайда отурду. Концертте ырчынын жаңы ырлары, ошондой эле эл арасында кеңири тараган хит ырлары өзгөчө чеберчилик менен аткарылып, жаңырып жатты. Мындан сырткары сахнага таланттуу конок артисттер чыгып, кечеге өзгөчө шаң кошушту. Бүгүн концерт өзүм алып барамын. Эч кандай алып барчым жок. Анан кийин үйдө отурганда кээде ойлоном да. Күйгө коноктор келип калганда же бирөө үйүнө конок барып калсаң бир 10га жакын адам залында отургузуп алып атат го. Анан ырдасаң ушундай сонун да. Сүйлөшүп, бирдеке айтып берип, ортосунда суу ичип коюп, чайын берсе чайын ичип коюп, шорпосын берсе шорпосын ичип коюп, ушинтип сонун отурасың го. Мен дагы бүгүн силердин ушинтип отургум келди. Жыргап, сүйлөшүп. Саламатсызбы? Көптөн бери сахнага чыга элексиз, сахнаны сагынып калыптырсызбы? Албетте, өтө сагынып калтырып. Бир эле мен сахнаны эмес, эл дагы мени сагынып калгандай. Анткени дегенде мен кече Султандын досумдун концертинде кече көрдүм. Эл менен сон прям
Сон болду. Сагынычты тарката элекпиз, сагынычтардын баардыгы алдыда Кудайым буйрса. Ошол сагынычтарды чыгаралы деген бир тилектер бар. Султан мырзанын 20 жыл ичиндеги чыгармачылыгында кайсыл чыгармасы сизге жакыныраак? Мага любой чыгармасы жакын. Баардык чыгармасы жакын мага. Анткени мен баштагандан баштап, Султан экөөбүз таанышып, дос болгондон баштап мен любой ырына баардыгына мен көбүмдү айтсам болот. Негизи эле сиздин оюңуз боюнча концерт кандай өтүп атат жана концерттен кандай таасир алып жатасыз өзүңүзгө? Мен чынын айтышым керек бул жерден. Мен үлгү алып атам. Досум да, мен досум, бирок мен досумдан үлгү алып атам. Неге дегенде баардыгы баягы чыныгы, натуральный деп коебу. Жан дүйнөнү берилген нерседен баягы эч жакка качып кутула албайсың. Жан дүйнө берилип, концерт эң сонун болот. Мен рахат алып атам. Мен Султанды билем. Анай мынчалык элди разы кылып концерт берип атканда мен разымын да. Эки дос Lucky Guy Beats деген студия ачкансың билесиң да. Андан бери бир 6-7 жыл өттү. Ошол жакта не деген чыгармалар, сонун чыгармалар, өзүнүн чыгармалары, биздин чыгармалар, Гүлнур эженин, Сыймыр байке, не сонун таланттуулчулардын ырлары Султандын студиясында жазылат. Бир кол чап койсоңуздар. Ар бир нерсенин өзүнүн эскилиги жетип кеткен. Анан биздин жакшы досторубуз бар. Ушу сенин концертиңде бир автоунаа белек кылалы деп ойлошупту. Ойлошупту. Кыялданып коюштур да белек кылсакпы депчи. Анан ал кыял боюнча эле жүрө берсин деп ошол сенин студияңа буюрса Германиядан эң алдыңкы аппарат техникаларды алып келип бүгүнкү күндө заказ кылып алып келип атышыптыр кыскасы. Качан келет точно айта албайм. Азамат анан Куттубек анан Нурболот деген ушу биздин досторубузга кол чапкыздар. Бүгүнкү концерт сиз үчүн кандай өтүп жатат жана кандай таасир алып жатасыз? 2 күндөн бери концерт болуп атат. Концерт абдан сонун жогорку деңгээлде өтүп атат. Султандын ырларын баягы эл билип, жан дүйнөсүнө сиңип калгандыгы мындай өзгөчө сүйүндүрүп атат. Демек биздин дагы өмүрүбүз мындан да узунураак экен деп. Анан 20 жылдык болот атпайбы? 20 жыл аралыгында чындыгында орусча айтмакчы взлет и падение деп коет го. Ошондой күндөрүбүз болду. Убагында жылдыз болду. Кайра андан кийин көпкө чейин жок болуп да кеттик. Анан кайра пайда болду. Кыскасы ушинтип жүрүп 20 жыл арадан өтүп кетиптир. Анан 20 жыл арада ошо эч кимге хайп болбой, жаман жакшы айтышпай, ушакы жок, кыскасы мындай чыныгы таза чыгармачылык менен келатканыбызга кубандым. Бүгүнкү концерттен кандай өзгөчөлүктү байкадыңыз? Бүгүнкү концерттен эми аябай деле мындай өзгөчө мындан бир кел досум, чогуу айталы. Не дейсиң досум? Бүгүнкү концертте эмне өзгөчөлүк байкадыңыз дейм. Мен концерттеги өзгөчөлүк кечээ биринчи күнү болду да. Кечээ мен айтып атам концерт бүткөндөн кийин да. Өзгөчөлүк кандай да? Досум болду кечээ. Жок, ал аябай сонун. Кой, мантпе. Таластарды мактасаң кичине кетесиз. Өзгөчөлүк бул. Чыныгы жан дүйнө болду. Элдер сен менен ырдап баягы жакындык болду, ошол өзгөчө болду го деп. Кээде болду. Кеттим мен. Кээде сахналарды деле монтип жасап туруп, бирок элдер деле баягы тажап кеткен концерттерди көрүп калабыз. А бул жакта ушунчалык жөнөкөй, анан мындай элге жакын концерт. Бүгүнкү концерт сиздин оюңуз боюнча кандай өтүп жатат жана концертке кандай даярдыктар болду? Ассаламу алейкум, жалпы көрүүчүлөр. Албетте биз бул концертке абдан көп даярдандык. Жандуу аспаптардын коштоосунда көптөн бери даярдануу болду. Анан эми
ошол даярдыкты жыйынтыгын бүгүн көргөзүп атабыз. Абдан сонун мыкты деңгээлде өтүп атат концерт менен. Кечээ биринчи күнү дагы баягы эле 2006 жылдарга баргандай болдум. Өзүмчө бир башкача эң сонун. Саламатсызбы Гүлнур эже? Султан Садыралиевдин чыгармачылыгын эмне менен өзгөчө деп ойлойсуз, сиздин оюңуз боюнча? Негизи Султан Садыралиев абдан таланттуу жигит экен. Себеби мен мурда эми баягы көп деле мындай чыгармачылыкта көп жолуккан жокпуз, бирок акыркы кезде чогуу иштешип, дуэттерди ырдап, анан студияда чогуу иштешкенде бул ошол ырлардын аранжировкасын, идеясын дагы өзү айтат экен. Анан ырдаганы да, үнү да сонун, аспапта да ойнойт. Кээ бир ырларын сөзүн өзү да жазып коет. Мен ойлойм абдан таланттуу жигит экен депчи. Анан үнү дагы бир башкача бир мукамдуу, башкалардыкына окшошпогон сонун үнү бар. Ошон үчүн бүгүн концертинде эл толтура келип, аябай жыргап, колдоп көрүп отурушат. Аябай эл дагы сагынып калыптыр. Абдан кубанычтамын. Бүгүн ушу концерттери жакшы өтүп атат Султандын. Албетте Султанга ийгилик каалаймын. Ошол ийгиликтин чыгармачылыкта ийгиликтерин жаратып, дагы жакшы ырларын тартуулай берсин деп ойлойм. Айтсаңыз, адамга адам керек ыры кандай болуп жаралып калган? Султан байке сизге келгенби же сиз Султан байкеге кайрылгансызбы? Бул пандемия учуру болчу. Султан Садыралиев мырза айткандай, эч кимге бара албай жаткан учур болчу. Анан телефон аркылуу байланышып, негизи көбүнчө баягы ырчылар кайрылышат. Андан соң ошол обону жиберет. Обону угуп көрүп, анан видео чалуу менен жазганбыз да. Бирок адамга адам керек. Негизи ушундай экен, бир ыр аябай популярдуу болсо, ошол эле ыр аты чыгат да, калган ырлар көмүскө да калып калат экен. Мен ушул эфирде айткым келет. Негизи 2010-жылы ырыскы чача берсин, 2 жаш деген ыр, асыл жарым деген, бул көңүл деген, атаке деген көп чыгарма жазылды негизи, 10дон ашык. Бирок ошонун ичинен эң мындай адамга адам керек элдердин арасында сиңип жашап калды. Султан байкенин 20 жылдык чыгармачылыгында сиз көп эле иштешип калдыңыз. Султан байкенин кандай эң мыкты баалуу сапаттарын байкай алдыңыз? Ырчы катары, профессионал катары айта турган болсом, ушу Султан мырза мындай сөз тандабайт да. Сөз тандабайт деген кандай? Баягы сөзгө капризный деп коет го. Сөзгө мындай мага могул сөз туура эмес келип атат, мен могул сөздү ырдай албайм, могул тамгага тилим келбейт деп кыйнабайт да. Кандай сөз жазып берсең, ошол сөздү түшүнүп, ошол сөз менен жашап, анан ошол сөздү тиги сөз буга алмаштыр дебей, кыйнабай ошол сөздү ырдай берет да. Мен ошонусун аябай баа берем. Эски ырчылардайчы. Күйөрмандардын негизги суроосу бүгүн концертте дуэт ырдалат деп абдан элдин баары күткөн. Эмнеге ырдалган жок? Эмнеге сиз сахнага чыккан жоксуз бүгүн? Негизинен Султандын ушу 20 жылдык концертинде ырлар аябай топтолуп калыптыр. Анан концертный программага негизи көп ырларын кыскарттык да. Ошо кыскарган ырларынан дагы азыр мына концертте 3-4 ыры кыскарылып кетти. Негизинен эле бул өзүнүн отчеттук концерт болгондон кийин биз ал ырды кошкон эмеспиз. Анан эми элдер Султандын ырына келген, ошол ырларын көбүрөөк угуп калса деген максатта эме болду да. Ушундай ой менен кыскартылды. Сиздин оюңуз боюнча концерт сиздер даярдагандай, сиздер ойлонуп кыялдангандай өттү? Аны эми элдерден сураш керек. Биз негизи даярдангандай тартуулап бердик. Анан эми ошол стористерде, башка жанагы соц тармактардан байкайбыз го кандай болду. Элдин кубулуна толгон болуш керек деп эле эсептейбиз. Султан Садыралиевдин чыгармачылыгын баалаган күйөрмандар бул концерттен өзгөчө рахат алып, чер жазышты десек болот. Ал эми ырчынын ушул эле концерти түштүк жергесиндеги күйөрмандарына дагы жакынкы күндөрү тартууланганы турат. Белгилей кетсек, Султан Садыралиевдин бул концерти анын чыгармачылыгындагы дагы бир чоң жетишкендик болуп калды десек жаңылышпайбыз.
Султан байке, айтсаңыз, бүгүнкү концерт сиздин купуңузга толдубу? Бүгүнкү концерт менин купулума толду. Себеп дегенде мен өзүм кыялдангандай концерт бере алдым десем болот. Анткени ушул концертти коерду ошо 2 ай мурун ойлонгондо өзүм алып барам концертти, өзүм сүйлөйм, эч кимге бербейм сахнаны, өзүм баягы өзүм жалып ырдап берейинчи, баягы сагынгам өзүмдү ушул күндө. Анан ошол өзүм сагынычымды таркатып, азыркы күндө жеңилдеп өтө жыргап турам мен негизи. Элдин реакциясы кандай болду? Абдан сагынып калышса керек сизди көрөрмандарыңыз. Элдин реакциясын эми сиздер көрсөтөсүздөр бияктан. Мен өзүм жөнүндө бийик ойлой албайм. Аны көргүзөсүздөр буюрса. Элдин реакциясы мен үчүн эң сонун болгондой сезилди. Концертке даярданып атканда оорчулуктар болдубу? Жок, эч кандай оорчулук болгон жок, анткени бул чыгармачылык дүйнөдө ошо ат айтып тургандай эле 20 жылдан бери жүрөбүз да. Болгону баягы убакыт болду, кичине даярдандык, ошол гана болбосо, так эч кандай оорчулугу жок.